Мен четтен айтып келе берем, билесиңер да, биз бир жол келгенбиз, бияка курулай эметип. 24 майда, апрелде баштаганбыз. Майда сноустор башталган, апрелде сноустор баштадык. Мына кафе болчу. Бирок негизинен тарыхый өзүнүн орду, мына силер көп аксакалдардын эжелер билесиңер, бияк мал эме киши арена эле болчу. Бул жаңы урман. Бул трудовой резерв, эмгек резерв эмес беле. Мына саз бол, билесизби, мына цирк болчу мына ортосунда. Цирк эме туган. Сиз чакырып биз келгенбиз. Аны да качан бүтөт да. Бүтпөй деп. Бир жылда бизде 3 түр автобус тап келдик. Мына электробус тап келдик 120. Казыр эмени көрсөтөбүз. Ютонгтор 95. Isuzu 72би? Канча? 72. 3 эшик кач? Бул автобустардын өзгөчөлүгү, булар 12 метр, 3 эшик, слайдовый эшик. Ар бир автобуста 9дан камера коюлган, 3төн монитор, сенсорный. Бактарактар бар беле ошол жакта? Мына өсүп калган бактарды кара. Ошунча бул заводко 2 завод курулуп атат. Бул деген акитаж чыгарат, бияктан түтүндү тазалоо. Экинчиси болсо гүлдөн строй материал чыгарат. Мына бунусу курулуп калды. Кирип атканда көрдүңөр, уже эмени курдуп койдук, сортировочный заводду. А биз аны жарым жылда куруп салдык. Урматтуу Бишкек шаарынан шайланган кезектеги 4-чү элдик курултайдын делегаттары бүгүн өзүңүздөр күбө болгондо 2025 жылы Бишкек шаарында көптөгөн ири долбоорлор ишке ашты. Бул жумуштардын бардыгы бизден урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасынын жана көзөмөлдүн алкагында иштер жүргүзүлгөн. 2024 жылы 3-чү элдик курултайда делегаттар тарабынан Бишкек шаарына тиешелүү шаар инфратүзүмүнүн жакшыртуу жана жарандардын жашоо сапатын көтөрүү боюнча жалпы 76 сунуш келип түшкөн болчу. Бул сунуштардын негизинде Бишкек шаарынын мэриясы 42 маселени аткарып, 34 маселени аткаруу алкагында турабыз. Бир сураныч эми эртең республикалык деңгээлде курултай болот. Бизде бир эле сураныч бар, эми кылынып аткан иш чынынан келгенде биздин милдетибиз. Аны деле биз даназалап, мактанып, кыйынбыз деген жерибиз жок. Бирок көптөгөнү чын, канча жылдан бери чечилген эмес, каралган эмес. Эмгек резервде эмнеге көрсөттүк? Баарыңар билесиңер, баарыңар ошол жерге бир жер болбосо да барып көргөнсүңөр. Эмне деген акыбалга келген? Жанакы биз эме койбодукпу, гостиницаны? Цирк болчу, билесизби? Цирк коюп койгон. Циркти эми ошол спорт аянтча эмес, цирк болуп калган да, бул анда болбойт. Анан биз мына жоопкерчиликти алып, аны жаздык. Кичи аренаны, жаштык аренаны көрдүңөр эле, бүт кафе, ресторан эле. Мына азыр спорт менен машык кыла деп шарт түзүп кетти. Ошондой иштерди биз улантканга даярбыз. Жана суроолор болсо, азыр көптөгөн суроолорго да жообун беришет балдар.